Саламатсыздарбы, кутман кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Коомдук биринчи каналдын түз эфиринде сиздер апта аягында программасын көрүп жатасыздар. Бүгүнкү программабызга Өнүгүү прогресс парламенттик фракциясынын лидери Төрөбаев Бакыт Эргешевич катышууда. Саламатсызбы? Саламатсыз. Шайлоодон бери мына 8 айдан ашыгыраак убакыт өттү. Бул убакытта сиздер шайлоонун алдында айткан убадалардын негизинде, өзүңүздөр элге сунуштаган программанын негизинде, андан сырткарыда коомдук турмуштун жүрүшүндө жарала калган маселелер боюнча бир топ аракеттерди көрдүңүздөр да. Эгер ушул өңүттөн алып карай турган болсок, артта калган 8 айлык убакыт сиздердин фракциянын иши үчүн канчалык жемиштүү болду? Чоң рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу Алмаз. Чындыгында ар бир партия шайлоонун астында чыкканда программа негизинде үгүт иштерин жүргүзөт. Элдер дагы программа негизинде өзүнүн добушун берет. Бүгүнкү күндө биз 8 айдын ичинде бир топ жумуштарды аткардык. Биз фракциянын ичинде биздин ынтымагыбыз бекем. Фракциянын ичинде эч кандай бир талаш тартыш болгон жок. Мандат талашуу деген бизде андай бир окуя дагы болгон жок. Бул бизде тартип деген, бекем деген биз айткыбыз келет. Парламентте отуруп биз 119 чечим чыгардык. Ошону анын ичинен программа негизинде мына билим берүү боюнча программасына киргиздик. Окуучу мектеп бүтүп атканда экинчи дагы бир диплому болуш керек. Диплому же сертификаты 11 классы бүткөндөн кийин бир кичинекей кыска бир орто адиске ээ болгон бир диплом. Ошону биз киргиздик. Мына азыр билим берүү министрлиги программасына киргизип, азыр пилот проекти жүргүзүп атат. Экинчи мына саламат сактоо боюнча биз өз жүрөгүн сактоо боюнча биз иштерди алып бардык. Саламат сактоо министрлигинде биз буйрук чыгарттык. Мына 17 миң адам 8 айдын ичинде дарыгерлердин тобу түзүлүп, мына ушул алыскы региондорго барып келди. Биз шайлоонун астында оң рулдагы таксилер боюнча биз мыйзамды мораториясын киргизебиз деп айтканбыз. Ошонун мораториясын киргиздик. 10 миң жумуш орундарды мына камсыз сактап бердик. Референдум жөнүндө мыйзамдарды мына киргиздик. Сиздер жакшы билесиздер, баягы биз өлүм жазасын педофилдерге деп айтканбыз. Бирок бул өтө оор процедура экен. Бул биринчи референдумдун эрежелери боюнча. Аны кийин дагы мен айтып кетем. Мына кредиттер боюнча биз бир жылда 7 миллиард сом кредиттер берилиш керек фермерлерге. Мына ушул боюнча дагы биз чечимдерди чыгарып, январдан баштап биз дыйкандарга фермер. Мына бүгүнкү күндө азыр биз биринчи этабын берилген кредиттер жетпей калып, экинчи этабына дагы мына берилип атат азыр. Эң негизгиси бул биздин жетишкендигибиз бул Кыргызстан боюнча МТСтер, машина трактор станция түзүлсүн. Бул мамлекет деңгээлинде өкмөттүн буйругу чыгып, бүгүнкү күндө 86 айыл өкмөт арызын берди. Биз мына мамлекет деңгээлинде муниципалдык мекеме ачып, МТСти ачабыз деп мына өзүнүн арыздарын берди. Ошонун баарды мына МТСтердин бүт бир топ жумуштарды айтып кетпедим. Ошонун баардыгын эмне үчүн? Бул баардыгын биз ушу айылда, региондо өнүгүү болсун деген. Билимдүү болсун, саламат сактоосу бекем болсун. Мына МТСтерди түзүп, бул жерде саясаты кайсы жерде? Саясаты жөн эле техника берип койбостон эмес. Бул жерде МТС ачылса, ошол жерде МТСтин жанында элдер байыса, эгерде ошол МТСтин жанында элдер байыса, жандагы адамың байыт, жандагы балаң билимдүү болот, балаң дагы ден соолук бекем болот. Эгерде биздин айылыбыз байыса, анда бүтүндөй биздин мамлекетибиз байыт. Ошон үчүн биздин максатыбыз, биздин саясатыбыз бай адамдарды көбөйтүш керек. Акчасы бар адамдарды көбөйтүш керек. Акчасы бар адамда ар дайыма аны ой жүгүртүү дагы, канча бир дагы жумушту аткарсам, канча бир жумуштуу орундарды түзсөм, өзүм баламды билимине бир көңүл бурсам деп, саламаттыгын жагын көңүл бурсам деген мына ушундай бай адамдар көп болсо, ошон үчүн жанында дагы көп жумуштарды аткарганга үлгүйт. Ошон үчүн биз 8 айдын ичинде биз дагы айткан убадалардын алкагында биз иштерди алып бардык. Кайсы бир убадалар тез аткарылды,
ал баягы процедурасы аябай тез. Кайсы бир процедуралары оорураак, узун убакыт мезгил талап кылат экен, ошон үчүн аны биз мында бир мезгил менен аны аткарабыз, Кудай буйруса. Ошол шайлоонун алдында МТСтерди көбөйтүш керек, ушул агрардык тармакка ушундай көңүл бурулуш керек деген маселени козгогондо айрым сиздин оппоненттер бул Төрөбаевдин жеке долбоору экен, ошону эле баягы көзгө көрүнгүдөй кылып жасай коюп анан кийин ушуну шайлоонун аркасы менен дагы эмне кылган атат деген маселелерди койду эле да. Азыркы түзүлүп аткан МТСтер канчалык деңгээлде социалдык долбоор катарында бекемделип атат? Социалдык долбоор бул деген кандай? Мисалы азыр айыл өкмөттөрдө менчик техникалар аябай көп. Менчик техникалар аябай көп болгондугуна бирок айыл өкмөттүн башчысы, айыл өкмөттүн кеңештин депутаттары алардын бааларына эч кандай таасир эте албайт. Бул жерде айыл өкмөт өзү МТС түзүп, өзү айыл өкмөт түзгөндөн кийин ал жерде кызматын көрсөтүп, бааларга таасир эте алат. Биз ушуну далил катары көрсөтө алдык. Мына биз биринчи баратканда баягы менчик деп атпайбызбы, баягы өзүнүн долбоору депчи. Биз буну далил катары МТС түзүп, МТС бул перспективасы бар экендиги биз далил катары мамлекеттин деңгээлинде жасадык. Социалдык деген ар бир жаран өзүнүн жерин иштетиш керек. Эгерде техникасы болбосо, мүмкүнчүлүк болбосо, анда жерин иштете албайт. Эгерде биз ага мүмкүнчүлүк бердик, мына ошол жерден жерди иштетип, киреше тапты. Киреше тапкандан кийин бул өзүнүн социалдык багыттагы кандай бир маселелер чечип алат деген мына ушунчу. Бирок бул дагы МТС кандай иштейт? Анын көзөмөлүн дагы кандай алышат башчылар? Ошону дагы караш керек. Ал жерден ал зыянга иштебеш керек. Кичинекей пайда болуш керек. Пайда эч кандай азыраак болуш керек, бирок ушул эл үчүн иштеш керек. Эгерде ушул МТСтен пайда көп болгондо, анда бизнесмендердин баягы акчасы көп адамдардын баардыгы эле азыр МТС курат эле. Бул өтө оор жумуш, бирок бул керек. Аймактарды кыдырып, калктын саламаттыгын текшерип чыгуу дагы оңой нерсе болгон жок да, себеби ар кандай шартта, ар кандай мүмкүнчүлүк менен мүмкүн болушунча элди баягы текшерип чыгалы деп аракет жасап атыңыздарбы? Ар бир мамлекет негизги анын багыттары бул адамда жашоо турмушунда коопсуздукту орнотуш керек, билим бериш керек, саламат сактоосун уюштуруш керек. Ошон үчүн бул мамлекеттин деңгээлинде бул саясат. Биз туура саясат жүргүзүш керекпиз. Азыркы күндө негизги азыркы көйгөй маселе эмнеде? Азыркы алыстан региондон биздин жайгашкан элибиз бишкекке келе албай атат. Бул бир. Экинчи, ушул аймакта жакшынакай биздин жогорку адистеги врачтарыбыз аз болуп атат. Үчүнчүсү, бул биздин техника жок, оборудование жок, жаңы заманбап оборудованиялар жок. Мына ошону азыр биз оперативдүү түрдө чечиш үчүн азыр эми баардыгына бир дароо эле бир жылда чече албайбыз. Аны кийин мамлекеттик программа өзү иштелип келе атат. Бирок азыркы ушул саламат сактоонун, ден соолугун караш үчүн биз ушундай оперативдүү түрдө мобилдик топторду түзүп, мына ошол жерден азыр биз аныктап атабыз. Эмне үчүн мына ушул региондо, мисалы жүрөк кан тамыр оору боюнча, ошол региондон жүрөк тамыр оору боюнча эмне үчүн алар ооруп атат? Биз аны изилдеп атабыз. Мына Москвадан биз адистерди алып келдик. Орловка, Кемин айылдарында 1400 адамды биз текшерип чыктык 4 жыл мурда. Кайра мына быйыл биз текшерип чыктык ушу 1400 адамды. Бир айдан кийин бизге конкреттүү түрдө бизге данный берет. Эмне үчүн Кыргызстанда ошо Орловка менен Кеминде жүрөк кан тамыр ооруга учурап атышат. Мына ушинтип биз аны жүргүзгөндөн кийин анан эмне үчүн? Мына тез арада тез жардам жок болушу мүмкүн. Же ошол багыттагы врач жок болушу мүмкүн. Ошол багыттагы оборудование жок болушу мүмкүн деп бул билет аны бар врачтар. Бирок аны 100 багытты албай, конкреттүү бир 4-5 багытты алып, ошону бүтүрүш керек жумуштарды. Бизде бул максатыбыз бул оператив түрдө ден соолугуна жардам берүү. Биз үстүртөн эле бул жерде кабинетте отуруп эле программа жазып атышат. Сөз туура. Бирок анын чынында эмнеде проблема? Ошо ине жибине чейин билип, жол киресе, жолу, техника бардыгын ал жерден база, сиз туура айттыңыз,
негизги проблеманы билип алыш керекпиз. Жогоруда кыскача сөз кылып кеттиңиз. Бир канча күндөн бери парламентте дагы, коомчулукта дагы талкууга алынып аткан демилге бул жанагы референдумдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушу болуп атпайбы, долбоору. Мунун алкагында бир тараптар мындай чоочулоо менен кабыл алгандар болуп атат, экинчи тарабы бул парламенттик демократиянын табиятына ылайык келе турган демилге болуп атат деп баалап атат да. Негизги максат себептери эмне болду бул долбоор? Бул жаңы конституциялык мыйзам, референдум жөнүндө. Ал ушул мыйзамда эрежелер жазылган. Ким демилге боло алат референдумга? Кайсы маселелер коюлат, кайсы маселе коюлбайт? Так жазылган. Мурда эгерде референдумду президенттин жарлыгы менен дайындалса, азыр андай президенттин жарлыгы менен дайындалбайт. Азыр мыйзам аркылуу дайындалат. Жогорку кеңеш бекитип, 3 окуудан өткөзүп, президент кол койсо, ошондо андан референдум кайсы бир өзгөртүүлөргө, же мыйзамга, же конституцияга өзгөртүүгө ошого мыйзам менен өтөт. Бул бир. Экинчиси, биз мына 5 жыл парламенттик республикада жашап, 2010 жылдан бери мына 6 жыл болуп атат, туурабы? 6 жыл ичинде көп кемчиликтерди көрдүк. Ошондон мен айткым келет, конституция дагы өзүнүн ордуна турбаш керек. Ал дагы өзгөртүш керек. Бирок президенттин, балким жогорку кеңештин укуктарын көбөйтпөш керек. Ал жерде мисалы биз баягы көтөрүп аткан маселе өлүм жазасын биз баягы талкууга жүргүзбөдүкпү? Ушул маселе ал оор маселе. Аны эл менен, коомчулук менен, парламент менен, президент менен биргеликте чечпесек, бул ушун үчүн мына референдум мыйзам бул керек болот. Башка маселе. Ушун үчүн конституция дагы өзгөрүп калат деген ойдобуз. Өзгөрүп. Анын үчүн биз даяр болуш керекпиз. Референдум жөнүндө мыйзам даяр болуш керек. Биометрик каттоолор боюнча, регистрациялар боюнча, технология боюнча ошого даяр болуп туруш керекпиз. Андан кийин баягы чочулап туруп айтпайбы? Конституцияга бир кайсы статьяларга өзгөртүү керек. Мисалы, үй бүлө курганга эркек менен аял куруш керек деген нормалар так жазылып калыш керек. Мисалы, бизге биздин эгемендүүлүккө бир башка эл аралык ченемдер бизге басым жасабаш керек. Ошонун алкагында бир консультация жүргүзүп, бир жакшынакай статьяны жүргүзүш керек. Балким биз айтып атабыз, мына учуру келди, идеология дегенге убакыты мезгили келди балким. Бизде азыр башаламандык болуп, балким бир идеология тугулуп, балким бир госсекретар институтун киргизе. Бул болжомол айткан бул. Балким ошон үчүн бул жерде дагы мен айткым келет, мына 6 жыл иштеп калдык. Биз парламент менен өкмөттүн байланышын дагы карап чыгыш керекпиз. Премьер-министрдин мисалы иштеши 1 жыл эмес, жок дегенде 2 жыл, бирок 5 жыл. Мына президент 6 жылга шайланып атабы конституциянын негизинде. Жогорку кеңештин депутаты 5 жылга шайланып атабы? Балким биз премьер-министрди ушул 5 жылга шайланат деген биз норма киргизебиз. Балким ал жерге биз парламент менен өкмөттүн байланышы үчүн бир кандай инструменттерди кошумча киргизип, анан кийин премьер-министрге бир көбүрөөк эмес кандай укуктарды, кеңейтилген кичине укук бериш керек. Анткени ал кайсы бир укуктарды кичине чектелип турат. Мисалы, акимди райондун ушул айылдык кеңештин депутаттарына салып берип атат. Балким ошону биз премьер-министр акимди өзү дайындасын. Анткени анын көзү, анын кулагы, анын оозу болуш керек да. Анан ал көз каранды болуп атат. Айылдык өкмөттөгү кеңештер айылдык өкмөттүн башчысын алар өздөрү көзөмөлдөсүн деген. Мына ушундай нормаларды киргенге бир талабы келип атат, учуру келип атат деген ойдобуз. Бул дагы айрым учурда бизде парламентте ушундай мыйзамдар, долбоорлор көтөрүлүп чыкканда кабыл алганга шарт бар, бирок өзүңүз айткандай ага жол ача турган негизи жок болуп калгандыгы үчүн көп маселе токтоп калып атпайбы? Ошонун бир жолу катарында ушул долбоорду сыпаттап атышат, баягы парламенттик демократиянын табиятына ылайык келе турган деп. Анан кийин баягы мындан аркысында албетте парламент жеке бийлик жүргүзбөйт, коомчулук менен чогуу иштейт. Ошого жол ача турган мыйзамдардын бири болуш керек деп эсептеп атабыз. Анан баягы мыйзам чыгаруу ишмердигине байланыштуу жагдайга келе турган болсок, сиздердин фракцияга тийиштүү.
Жакында эле баягы коомчулуктун ичинде аябай чоң талкууга кабылып калган, эки чап пикирлерди жаратып, айрым бир кооз тутканга бышып жетилип калган кишилердин куралына айланып кеткен мыйзам долбоору да болуп кетпедиби? Бул жанагы жума намазга бара турган адамдар үчүн бир жумуш убактысын өзгөртүп берели деген сунуш. Бул сиздердин фракциянын депутатынын атынан чыккандыгы үчүн байланыштуу болуп калды. Анан бул бир чети карасаң бизге жакын туюлгандай менен коомчулук тарабынан мындай демилгелерге өтө эртерээк кылгандай бир сезим жаралып калды да. Сиздин пикириңизде кандай? Бул убагында көтөрүлдүбү? Зарылчылык канча эле бул мыйзамга? Бүгүнкү күндө дин менен сүйлөшүш керек. Диндин алкагында маселелерди каралган болсо, ошолар менен талкуу чогуу жүргүзүш керек. Ушу биздин депутатыбыз демилге көтөрүп мыйзам долбоорун ал күн тартибинде турат. Күн тартибинде турат. Бул күзүндө дагы көтөрүлөт бул маселе. Ал жерде бир маселе чыгышы, ал жерден 1 саат жумуш күнү узарышы мүмкүн. Ал жерде маселе бар. Аны биз оңдойбуз. Бирок мен бул жерде бир нерсе айткым келет. Ал мыйзам негизи мыйзам. Мыйзамды сактап аткан, мыйзам менен иштеп аткан адамдарга жазылган мыйзам да. Анткени биз көп сөздөрүн уктук. Мына врачтарды, мугалимди кайсы бир топ көрдүк. Ушул 5-чи күнү жума намазга баргандан кийин кечип калгандан кичине жетекчилер менен келишпестик болуп атканын көп учурады. Кайсы бир мекемелерди биз билебиз, суранышты айтпагыла. Ушу кечиккен үчүн жумуш ордундан ажырашты да. Мына ушундай маселелер бар. Мен бул жерде айткым келет, бул жерде биз дин менен чогуу мындай сүйлөшүү, талкуу жүргүзүп, бир жакшы идеологияны балким иштеп чыгыш керекпиз. Мына мисалы Нарын районунда, Нарын областында кайсы бир айылда ошол жерде чечим чыгарышыптыр. Арак ичилбесин, арак сатылбасын, арак ичкен адамды жазага каралсын депчи. Мына ал жерде айыл башчы, же айыл өкмөт, же акимдин буйругунун негизинде эмес. Ошол жерде өздөрү сүйлөшүп, дин кызматкерлери ушу демилгени көтөрүп, мына ушул бул жерде демилге көтөрүштү. Мына ушуну чыйынтык чыгарышты өзүнчө. Бул жерде мына уже коркунуч бар да. Бул жерде мына мектептен баштап биз чогуу мектепти окуучуну мына динди туура багытта үйрөтүп, бирок ушул балага дагы сен динди дагы туура багытта. Бирок бизде мамлекет деген бар. Мамлекетте мыйзам деген бар. Мыйзамды бардыгыбыз сакташ керекпиз. Сен ислам дининде, же христиан дининдесиңби, же сен буддист дининде болосуңбу? Бирок бул Кыргызстан мамлекет деген, бул Кыргызстанда мыйзам иштейт. Мыйзам күчтүү. Эгерде сен бузсаң мыйзамды. Түшкү тыныгуу боюнча ушул мыйзам менен иштеп аткан адамдарга жазылган. Мыйзам менен иштебеген адамдар, алар мыйзам карабайт. Аларга жазылган эмес да. Ошон үчүн бул жерде эң негизи саясаты биз бүгүнкү күндө мезгили баягы мен айтып кетпедим, балким госсекретарь деген институтту киргизебиз. Балким ушундай мамлекет менен дин чогуу маектешүү бир отуруп, бир чогуу бир маектешип, ушундай бир жакшынакай бир багытта иш алып барат. Саясатты алып барыш керекпиз. Эмне үчүн дегенде, мына тарыхта карасак, мына Европа, Италияда айтсак, мына мамлекеттин эч келишпестиктер болуп, бири-бирин башаламан, бири-бирин укпай мезгили болгондо ошондо Ватикан чыкты. Ошондо Папа Римский чыгып, мына мен башкарам. Дин чыкты ошондо. Ошон үчүн ал учурга келтирбеш үчүн биз ушундай маселени туура багытта. Келгиле анда мыйзам киргизелик, арак сатылбасын деп. Эмне үчүн ал боюнча талкуу жүргүзбөйт? Биз жакшынакай ушул мыйзамды туура жеткизиш керек деп эсептейм. Ал жерден ал мыйзам боюнча биринчи окууда, экинчи окууда балким депутаттар колдобой койду эле, бирок тиги ал жерден бир мындай ачуукандыгы салып бир сөздөр чыгып кетпеди, ошондон эле чыгып кетти. Аны болбогондо биз парламентте жакшынакай сүйлөшүп бир ойго келет элек.
Бул дагы баягы өзүңүз айткандай баардык нерсе мыйзамдык талаада, эң негизгиси конституциянын негизинде иш жүргүзгөнгө өтүп алабыз. Ошонун негизинде чечиле турган маселе экендигин айкын байкап калбадык. Мунун баардыгын жөн эле баягы коомчулукту козутуп эле бирин бирине каршы коюп анан кийин динди анан мыйзамды курал кылыштын дагы бир кереги жок экендигин көрсөткөн мисал болуп калды. Биз эми мисалы биздин укуктарыбыз бар. Ар бир депутат мыйзам киргизе алат. Мыйзам киргизгенден кийин депутат каршы добуш берсе, биз баш ийебиз ушуга. Биз мыйзам негизи ишти алып барган. Дагы бир ойлондура турган нерсе, бул жанагы коопсуздук деген маселе болуп атпайбы? Акыркы мезгилдердеги Борбордук Азия мамлекеттери менен Евразия мамлекеттеринин ортосундагы экономикалык дагы коопсуздук жаатында дагы алакаларды окуй бекемдейли, бат-баттан сүйлөшүп туралы, машыгууларды өткөрөлү, биз коргонууга даяр бололу деген кептердин чыгып аткандыгы бекер эмес. Себеби Афганистандагы жагдай, Ирактагы жагдай, тигине Сирияга чейин баягы Сирия тетиякта жатат, бизге эмне тиешеси бар деп аттык эле, бирок бүгүн өзүбүздүн жарандардын ошол жерде согушчан болуп кетип, анан эртең биздин арабызга келе турган болсо кандай коркунуч бар экендигин эстегенде биз чоочуп кетип атабыз да көп нерседен. Мына ушул өңдүү коркунучтар мамлекеттин коопсуздугун бекемдөөгө чоң түрткү берип атат, биринчиси. Экинчиси, биз бүгүн чек арадан баштап мамлекеттин бүтүндүгүн, аймактык бекемдигин сактоого көңүл бурушубуз керек экендиги айкын да. Анан биз баягы канчадан бери ушуну жасайбыз деп ар кандай себептерден улам жасалбай калып атат, бирок бүгүнкү күндөгү мынагы экинчи парламенттик демократияны куруунун экинчи этабында туруп, сиздин көз караштан алганда, ушул чек аранын бекемдиги, коопсуздугу, бүтүндүгү, кынтыксыздыгын камсыздоонун жолдору каякта? Эң туура маселени көтөрдүңүз. Бул ал дүйнө боюнча азыр өзүнүн мамлекеттин коопсуздук маселесин аябай биринчи орунда коюп атышат. Мына террористтер менен күрөшүү боюнча дүйнө боюнча бүтү мамлекеттер азыр ушул маселе боюнча өзүнүн сөздөрүн айтып атышат. Мына кече Стамбулда Ататүрк аэропортунда жардыруу болду. Мына бул да өзүнчө коркунуч. Кандай канча деген биздин жарандарыбыз Стамбул шаарына учуп барып башка мамлекеттерге кетип атат. Бул дагы биздин жарандарыбыздын коопсуздугу. Эң негизгиси бүгүн биздин коркунучубуз бул сырттан келген коркунучтар бар да. Ушул коркунуч өтө мындай чоң өлчөмдө, мындай планкасы жогору да. Ошон үчүн биз бул жерден ичиндеги коркунуч эмес, тыштан келеткан коркунучту азыр кандай биз аларга блокада коебуз, кандай аларды тоскоолдук кылабыз. Бизге келип бул жерде бир өзүнчө бир саясатын жүргүзбөсүн, бир башка биздин жарандарыбызды вербовка кылбасын деп мына келетканда чек ара аркылуу кирет. Бул бир. Андан кийин чек арачы менен азыр улуттук коопсуздук биздин комитетибиз бөлөк-бөлөк орган болуп калган да. Мен ойлойм бүгүнкү күндө учуру келди, чек ара кызматы менен улуттук коопсуздук комитетинин башкармалашуу комитетти бирге бириктириш керек. Эмне үчүн дегенде биздин бул атайын комитетте көп маалыматтар бар. Көп маалыматтар бар, ким кеткенин, ким чыкканын, кандай ким жүргөнү, ал жерде бизде мына ШОС алкагында, ОДКБ алкагында маалыматтар бири-бирине берүү бизде келишимдер түзүлгөн да. Ошон үчүн бул оператив түрдө кандай коркунучтар келишим, ал түндөсү келеби, күндүзү келеби, же кечкурун келеби биз аны билбейбиз. Бирок ар саат, секунда сайын биз даяр болуп туруш керекпиз. Ошо коркунуч ошол жерден келип калат. Мына ушул СМБ менен чек ара кызматын бириктирип, ушунга жакшынакай бир стратегия чызып, жакшынакай бир блокадалар коюлса, мен ойлойм ушул жерден биз канча деген коркунучтарды биз тоскоолдук кылат элек деген ойдобуз. Бул биздин оюбуз, бүгүн ушул учуру келди деп эсептейбиз. Бул жерде дагы көп маселе эске алынат болуш керек. Себеби буга чейин деле баягы улуттук коопсуздук комитетинин курамына кошуп, кайра чыгарып ушул чек ара кызматын ар кандай жагдайда иштетпедик беле. Анан айрым адистердин айтымына караганда ошондой өтө чоң, ири жоопкерчиликти алып турган уюмдун ичине чек ара кызматын киргизбейбиз, балким булардын негизги милдеттерине көлөкө жаап койбойбу. Эгерде биз кошо турган болсок, анда бир өзгөчө бир схемасы, механизм болуш керек окшойт да. Эми азыр бизде чек ара боюнча демилитация, демаркация кичине талаш жерлер бар. Ал
демилитация демаркация жол менен бул эки мамлекеттин өкмөт президенттин ортосунда бүтө турган иштер. Талашкан жерлерибиз ушул жакын жайгашкан аймакта жашаган элдерибиз анча мынча баягы суу талашып, жер талашып анча мынча болуп атат. Бирок андай чоң коркунуч эмес да. Биздин чоң коркунуч сырттан келген. Ошон үчүн бул мисалы мен карап чыктым. Мына Казакстан, Россия, бүт СНГдеги мамлекеттер СНБ менен чек ара бир болуп атканын көрсөтүштү. Анткени оператив түрдө маалымат алмашуу, тез ыкчам түрдө алар баягы реакция кылуу боюнча аябай. Ошон үчүн бул жерден биздин эң негизги коркунуч, анткени алар киргенде өзүнүн идеологиясын киргизет. Мына сиздер баягы дин боюнча айтып сүйлөшүп кетпедикпи? Мына бизде дин, азыр ислам динди ар кандай багытта талкуу болуп атпайбы? Ар кандай багытта өзүнчө бир агымдарды болуп атпайбы? Мына ошого окшогон мына ошол жерден коркунуч көп. Келип дагы ар кандай багыттарды, саясатын, идеологиясын, анан кийин биздин элибиздин өмүрүнө кол салышат. Анан кийин кандай жихад деген, анан кийин өзүбүздүн талаптарыбыз, өзүбүздүн мыйзамдарыбыз деп айтып чыгышы мүмкүн. Мына ошол жерде чоң коркунуч биздин мамлекеттин эгемендүүлүккө, биздин коопсуздукка аябай чоң коркунуч бар. Ошон үчүн мен ушул оюмду айттым. Мамлекет өнүгүшү үчүн коопсуздук жагында дагы бир өзгөчө учур, бул баягы ички жагдайды көзөмөлгө жакшы алуу деген нерсе бар. Экинчи жагы акыркы ошол биз өнүгүү жолунда баратабыз деген 20 жылдын аралыгында мен ишкермин, мен инвестормун, мен мындай долбоорду баштайт элем, могу ишти жасайт элем дегендердин колуна чаап, жолун кыйып келген бул криминалдык элементтер болуп келбедиби да? Ошол эле сиз айтып аткан баягы сырттан кирип келип коркунуч жараткандардын катарында эле ошондой криминалдык уюмдашып алган коркунучтуу топтордун бир таасири күчөп кетип аткандыгын дайыма айтып келдик эле да. Бүгүнкү күндө деле биз баягы ички коопсуздукту камсыздоо жаатында Ички иштер министрлигин реформалашыбыз керек, жаңы багытта иш алып барсын, башкача азыркы коркунучтарга каршы тура алгандай системаны жана схеманы бекемдели деген чакырыктар болуп келатат. Бирок канчалык деңгээлде натыйжалуу болуп атат, ошол ишибиз дегенге жоопту издегенде биз кыйналып калып атабыз да. Ошол жагынан алганда биз ички коопсуздук өзгөчө жанагындай акча чыга калган жерде, акчалуу жердин баардыгын ээлеп алабыз деп, мамлекеттик уюмдар менен тең тайлашабыз деп, кээ бир учурда мамлекеттик саясатка аралашкыбыз келет деген криминалдык чөйрөнүн таасирин жок кылуунун аракеттери канчалык натыйжалуу болуп атат? Эмнеге көңүл буруш керек бүгүнкү күндө? Сиз туура маселе көтөрдүңүз. Бул жерде мисалы Грузия мамлекети. Грузия мамлекети ушул ички кылмыштуулук боюнча бир өзүнүн саясатын жүргүздү эле. Грузиядан бүт кылмышкерлер качып кетти эле. Бизде өкүнүчтүү, биздин ушу мамлекетке кылмышкерлер келип атканын, ушу келип ушу түрмөгө отуруп атканын бизге мисалы мен үчүн бир өкүнүчтүү болуп атат да. Бизден качпай, бизге мамлекетке келип атат. Мына бул жерден дагы бир түшүнүк бар. Түрмалар жана анан кийин кылмышкерлер бул сыртта, эркин жүргөн кылмышкерлер бар да, эркиндикте. Бул жерде жаза алгандан кийин түрмөгө баратат. Ошол түрмөгө барып отургандан кийин ал жаза албай эле, ал жөн эле ошо убактын өткөзүп атат да. Бул жерден азыр бизде эң эмне проблема? Түрмөдө отурган кылмышкерлер мына бул жерде сыртта кылмышкерлерге анын таасири болуп атат да. Түрмөдө отурган кылмышкерлердин көзөмөл жүргүзүп атышат. Мына ошол жерде бир ажырым болуш керек деген ойдобуз да. Баягы сиз жакшы билесиз, мурда түрмөлөрдү ГСИН деп ажыратпадыкпы? Ошол алар жаза алгандан кийин, ал жерден ГСИНга өткөндөн кийин алар тарбия багытында, алар ушу жаза алгандан кийин алар өзүнүн бир туура жолунга барат деп, мына ушундай ойдо кийин ушу түрмөдөн чыкса дагы бир жакшынакай бир жаран болуп чыксын деген ойдо ажыратканбыз да. Бирок бул ишке ашпай калды. ГСИН азыр түрманы көзөмөлдөй албай калды.
алар сыртта көзөмөлдөп атат, бирок ичиндеги саясатты алар жүргүзө албай калды. Ошон үчүн бул түрмөдө отурган кылмышкерлер бул жерде баягы сыртта болгон кылмыш дүйнөсү менен алар бир тыгыз байланышта болуп калып, мына ушундай акча каражаттары тиги мамилелер дагы бар да. Мен ойлойт элем, бул жерден азыр ГСИНди, мына түрмаларды ошо МВДнын структурасын кайра бериш керек деп эсептейм. Эмне үчүн дегенде, азыр баягы мен айтып кетпедим, алар көзөмөлдө албай калды. Азыр мына милициялар кармайт дагы, тергөө жүргүзөт дагы, сотко берет, соттон кийин кеткенден кийин болду, алар көзөмөлгө алынбай калды. Мен ойлойм, ошо түрмөгө кеткенден кийин түрмө дагы аны көзөмөлдөш керек. Бир системада иштеп. Бир системада иштеп. Ошондой эгерде түрмөнү да көзөмөлдөсө, бул жакта сыртты дагы көзөмөлдөп, мына ушул жерден андан кийин бир кандай бир кылмыштуулукту азайтабыз деген ойдомун да. Эмне үчүн деген, мына туристтер Кыргызстанга келиш үчүн интернетти ачат. Кандай бир коопсуздук боюнча өзүнчө бир рейтингтер бар, өзүнчө бир сурамжылоолор бар. Ошону ачканда эле карайт. Бизде эң жогоркуда азыр мындай коркунучтар бар да. Ошон үчүн бизде туристтер келген азыраак болуп атат. Анан кийин инвесторлор келип атканда ушундагы рейтингди карайт да. Анан кийин бир кандай бизнесмендер келип ушу Кыргызстанга өндүрүш ачам десе, анан дароо эле сурайт, бул жерде кандай, бул жерде эч кандай бир коркунуч жокпу, мен ачсам болобу, иштей аламбы, эртең мени бирөө келип тоноп кетпейби, мени эртең бул мүлкүмдү алып койбойбу деген мына ушундай коркунучтар бар. Ошон үчүн азыр бул ГСИНдин өзүн жумушун так аткара албаганына мен баа берип атам. Бул МВД системасына кириш керек. Ошондо бул жакта да бул жакты булар бир көзөмөлгө жүргүзө алат деп МВДни айтат элем. Аны эми негизги саясий маселелерден бир аз өзүңүзгө тийиштүү суроолорго өтсөк да. Каникулдун алдында турасыздар, эс алууга чыгасыздар. Бул убакытта деле баягы депутаттар куру бекер кетирбеш керек. Күтүп аткан шайлоочулар бар, жана башка маселелер бар дегендей. Өзүңүздүн алдыдагы мына эс алуу мезгилинде түзгөн планыңыз эмнеге көңүл бурайын деп атасыз? Мен өзүм бала чакам бар. Алар менен мен Иссик көлгө барып бир 10 күндө эс алып, кайра андан кийин ишке киришем. Өзүм эле ушул партиялык программанын негизинде биз кайсы жумуштарды аткара алдык, кайсы аткарбадык. Экинчи, ушу аймактарга барбаган региондор бар, райондор бар, айылдар бар. Ошол региондорго, райондорго барып келгенге азыр мен план график түзүп атам. Анан кийин өзүбүздүн мына демилге көтөргөн врачтар боюнча саламат сактоо, билим берүү, баягы биз берген тапшырмалардын аткарылышын текшерип келейин деп атабыз. Канча деңгээлде биздин чечимдерибиз ушул жеринде аткарылганын биз көзөмөлдөп келейин деп атабыз. Канча туура биз багыт алып атканыбызды, канча биз ушул жеткизе алдык биздин оюбузду ушу эл ушулдан бир натыйжа, бир таасир бере турган бир мындай көңүлүнө тойду, тойбоду деген ойдо болуп атабыз да. Ошон үчүн ошол жумуштарды аткарабыз. Анан кийин жергиликтүү кеңештин шайлоосу болот. Ар бир шаарларда, ар бир айылда ушул боюнча дагы биз өзүбүздүн программабыз бар, өзүбүздүн багыттарыбыз бар. Ошол боюнча дагы биз даярданабыз. Мына ушундай жумуш менен эле болобуз деп айтам. Бул эми депутат болгондон кийин, элдин кызматында жүрөм дегенден кийин ошончолук жоопкерчиликти алып иштеш дагы керек болот атпайбы бир чети? Экинчи жагы, азыр барган сайын биздин коомчулуктун көзөмөлү, парламентке болгон мамилеси ушундай болуп калды. Ар бир депутаттын кыймыл аракетин эмне менен алектенип атат, канчалык активдүү, канчалык элди ойлоп атат, канчалык мамлекет үчүн иштеп атат деген суроолордун тегерегинде дайыма анализ кылып калды да. Анан ушундай жагдайдан алып караганда бул депутаттардын жеке жашоосу кандай? Булар өзү үчүн көңүл бөлөбү? Мисалы, сиз азыр мына каникулга чыгып аткан учурда дагы ушунча планды түзүп алып отурганыңыздын өзү сизде мындай кеңири эс ала турган, өзүңүзгө үй бүлөгө жетиштүү көңүл бурушка дагы кыйын болуп калат да. Ушундай шартта өзүңүздүн хоббиңиз жөнүндө, кызыгууңуз жөнүндө айтып, анан ошого көңүл бөлгөнгө убакыт болот бекен ушу парламентарий катарында? Эми чындыгында убакыт аз экен. Мен азыркы мындай жумуштан кийин
футбол ойноп атам ачык эле. Мен мурда кичинекейимде мен футбол ойночумун, аябай жакшы ойночумун. Азыр эле ушул кайра эстеп ушул футболго аябай мындай бир жумада 2 жолу аксакалдар менен, тең туш балдар менен, жаштар менен футбол ойноп келатам. Анан кийин кайсы бир учурларда азыр мына китеп окуп атам. Анткени мына акыркы китебим окуп атканым кайра окуп чыгып атам. Бул Сынган кылыч. Төбөн Касымбековдун мына чыгармасы. Окуп мына ошол жерден мына балким биз мектепте окуп жүргөндө ушу китепти окуганда биз башка түшүнүгү менен окуган экенбиз. Азыр бул китепти окуп атканда мына саясатчы катары ал башка түшүнүгү менен түшүнүп атабыз да. Ошол кездеги мына Төлөгөн Касымбеков ал өзүнүн ойлорун жазып, мына кандай ханды көтөрүп, кайра аны жок кылып, кайра ханды көтөрүп, кайра жок кылып, көрө албастык, ушак, кандай ушундай ушак сөздөр, көрө албастык канча деген күчтүү болгон экен. Далил факт карабай эле ошо ушак негизинде. Мына бизде мындай карасаң, бизде деле ушундай коомчулукта азыр көрүнүштөр бар. Ошон үчүн биз бул нерсени мындай тарыхты көздөй ушул мурда жазылган нерсе бул болгон экен. Ошонун баарын эске алып, биз дагы туура ынтымакка, биримдикке келиш керекпиз деп ойдомун. Анткени бул биздин мамлекет. Бул тоолорубуз, бул сууларыбыз, бул биздин менчигибиз, мамлекеттин менчиги. Бул кыргыз элинин менчиги. Бул эч ким алып кете албайт. Бирок ушуну биз кандай сактай алабыз? Ушу жерлерибизди, биздин элибизди, биздин мына мүлктөрүбүздү кандай сактай алабыз? Же жөн эле ушу бир ушак менен, көрө албастык менен бири-бирибизди жамандап, анан кийин ушундай Кыргызстаныбызды жоготуп алсак, анда туура эмес болуп калат деген ойдомун. Мына канча деген мамлекеттер жок болуп кетип атат азыр. Канча деген мамлекеттер. Мына уйгур мына калкы бар, мына өзүнүн мамлекети жок. Күрт улутундагы элдерибиз бар, ал дагы өзүнүн мамлекети жок. Ошон үчүн мына биз негизги саясатчылар, элибиз дагы туура түшүнүп, бул митингден же башка мындай төңкөрүштөнбү же башка бир жагдай менен биз качан өнүгө албайбыз. Биз ушу мыйзам чегинде, мыйзамдын жолунда биз ушу акырын биз калыбына келип, биз өнүгөбүз деп мен ишенем. Мен ишенем чындыгындачы. Мамлекет, биздин кыргыз мамлекетибиз келечекте жакшынакай өнүккөн мамлекеттердин бири болот. Ички биримдик, туруктуулук ошонун эң негизги булагы болот атпайбы? Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз демократия жолунда өнүгөбүз деп тандап алып, эгемендик жылдарынын алкагында канча жолу шайлоо өткөрдүк, канча депутаттарды шайладык. Мына 6-чакырылыштагы биздин парламент иштеп атат. Бул жолку шайлоонун алдында дагы далай шайлоочулар ушул бүгүн берген убадасы эртең канчалык аткарылар экен? Ким ушул айткан убадасын унутуп калат, ким ошол айткан сөзүнө туруп эртең элдин камында болор экен деген далай суроону берип, азыр дагы берип жүргөн коомчулуктун арасында активдерибиз көп. Ар бир адам дагы бериши мүмкүн бул суроону. Ошондуктан бүгүнкү апта аягында программабызда мына каникулга кетер алдында парламенттик фракциялардын арасынан Өнүгүү прогресс фракциясынын жетекчисин чакырып, маек куруп, ошол ишти жазса болот бекен, планды реалдуу койсо болот бекен, коюлган планды Кыргызстандын шартында турмушка ашырса болот бекен деген суроолордун тегерегинде маек курдук. Аны өзүнүн жообунан, оозунан уктуңуздар. Мындан кийинки ишиңиздерге дагы ийгиликтерди каалайлы. Кыргызстанда дайым тынч болсун дагы, өнүгүү болсун дейли. Рахмат. Саламатта болуңуздар.